Кредиттик тыныгуу тууралуу Улуттук банктын түшүндүрмөлөрү. Банктар төлөө мөөнөтүн жылдырууда жана тыныгуу берүү убагында пайыздарды чегереби? Ооба, кредитти төлөө мөөнөтү жылдырылгандыгына карабастан, банк график боюнча пайыздарды чегерүүнү улантат. Аны карыз алуучу келечекте төлөөгө милдеттүү. Анткени банктардын аманатчылар жана кредиторлор алдында милдеттенмелери бар. Банктар милдеттенмелерди кредиттен түшкөн каражаттардын эсебинен кайтарышат. Пайыздарды чегерүүнү убактылуу токтотуп турууга болбойбу? Банктардын ишинин бизнестин башка түзүмдөрү сыяктуу эле негизги максаты бул кызмат көрсөтүүдөн, биринчи кезекте кредиттөөдөн пайда алуу. Банктардын кирешесинен ошондой эле кызматкерлердин эмгек акыларынын сакталышы жана банктын аманатчылары жана башка кредиторлору алдында милдеттенмелердин аткарылышы көз каранды. Кредит боюнча пайыздарды убактылуу токтотууда банктын милдеттенмелеринин төлөнбөй калышына алып келиши мүмкүн. Бул банк тутумуна болгон ишенимди жоготуу жана инвестициялардын агылып чыгуу тобокелдигин жаратышы ыктымал. Улуттук банк айыптык төлөм жана туум чегерүүгө тыюу салган. Банктар бул талапты аткарып жатабы жана мындай тыюу салуу канчага созулат? Улуттук банк башкармасынын 2020 жылдын 18 мартындагы токтому менен кредиттик келишимдерди кайра карап чыгууга байланышкан комиссиялык жана башка төлөмдөрдү чегерүүгө жана алууга, айыптык төлөмдөрдү, анын ичинде кредиттик келишимде каралган милдеттенмелерди аткарбагандыгы, талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн карыз алуучуларга үстөк айыптык төлөм, туум салууга жана алууга тыюу салынган. Бул токтом Улуттук банктын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин күчүндө болот. Банктар төлөө мөөнөтүн жылдыруудан жана тыныгуу берүүдөн баш тарткан учурда эмне кылуу керек? Жарандык укуктук келишимдерден улам келип чыккан талаш маселелер сүйлөшүү жолу менен, эгерде тараптар макулдашууга келе албаса, анда сот тартибинде чечилет. Карыз алуучу банктан жооп ала албаса, анда ал кайсы болбосун жеткиликтүү байланыш каналдары аркылуу Улуттук банкка кайрылууга укуктуу. 0312 61 52 78 0555 855 748 0770 73 73 49. Mail электрондук маймылча nbkr@kg. Эгерде банктар тарабынан кредит берүү же банктык мыйзамдардын принциптерин бузууга жол берилсе, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тиешелүү чараларды колдонууга укуктуу.